Кудайдын чакырыгы 19-июль. Менин бир атеист досум бар эле. Жумуштагы кыскача сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө биз бири-бирибизди акырындык менен таанып, достукка жана ишенимге негизделген мамиле курдук. Кийинчерээк ишеним жөнүндө да сүйлөшө баштадык. Кээде Кудай мени унчукпай угууга чакырып жатканын сезем. Ошондо мен жөн гана досумдун айткандарын угам. Адамдар жашоосунда ага канчалаган азап алып келишкенин айтып, ачууланып жатканын угуп берем. Ал эми кээде ыйык рух мени ага жубатуу жана боорукердик сөздөрүн айтууга түрткү берет. Бир күнү болсо өз көйлүгүм менен бөлүшө турган учур келгенин ачык сездим. Мен ага мындай дедим: мага муну материалдык түшүнүктөр менен түшүндүрүү кыйын. Бирок Иса менен таанышып, ыйык китепти окуу аркылуу мен терең депрессиядан бошонгом. Бул Кудайдын мага болгон сүйүүсүнүн баяны эле. Аны эң жалындуу атеист да жокко чыгара албайт. Кээде ишенбеген адамдар менен ишеним жөнүндө сүйлөшүү аңгыл дөңгүл болгон жолдо унаа айдагандай сезилет. Мындайда ылдамдыкты азайтып, этият болуу керек. Бирок ошол эле учурда жолду уланта берүү да зарыл. Элчи Павыл ишенгендерди ишенбеген адамдар менен байланыш түзүүгө жана аларга убакыт бөлүүгө үндөйт. Ал мындай деп жазган: убакыттан пайдаланып, сырттагыларга акыл эстүүлүк менен мамиле кылгыла. Сөзүңөр туз менен татытылгандай дайыма жагымдуу болсун. Ар бир адамга жооп бере билгиле. Бул сөздөрдөн кандай сабак ала алабыз? Биз сырттагыларга, башкача айтканда, ишенбеген адамдарга куткарылуу жолун ачып берүүгө чакырылганбыз. Биз Кудайдын чындыгын акылмандуулук жана ырайым менен бөлүшкөн сайын, Кудай биздин ишенбеген адамдар менен болгон сүйлөшүүлөрүбүздү колдонуп, аларга Машаякта берилген мол жашоону таанытат. Ошондуктан Исаны али тааны элек адамдарга көөлүк берүүдөн эч качан чарчабаңыз. Ыйык рухтун үнүнө кулак салыңыз. Ал сизге Кудайдын сүйүүсүнүн чындыгы менен татымдалган туура сөздөрдү берет.